Ишеналы Арабаев атындагы университетинин чет тилдер жана компьютердик лингвистика институту бүгүнкү күндөгү көптөгөн студенттерди окутуп, аларга заман талабына жараша билим берип, көп тилдүү кесип ээлерин даярдап келишет. Мындагы жаштарга бир нече чет тилдерин параллель үйрөтүүдө Гүлсайра Ибраимова жетектеген маданий аралык байланыштар жана тилдин теориясы, практикасы кафедрасында иштеген окутуучулардын салымы чоң. Студенттерибиз азыркы учурда биринчи курстан 4-чү курска чейин окуган студенттерибиздин контингенти дагы жакшы. Студенттерибиздин сабакка болгон кызыгуусу дагы жакшы. Болгон студенттер эми азыр окууга кызыгуусу бар студенттерибиз дагы көп. Көбүнчө студенттер азыр эми өз алдынча иштегенге аракет кылышат. Азыр эми илгери биз окуган маалда бир гана мугалим менен анан китептен гана биз дайыма маалымат алчу болчук да. Азыркы могул заманбап, азыркы тенденцияга карата биздин студенттерибиз көп жактан маалыматтарды ала алышат да. Буларга бир эле мугалимдер аркылуу гана маалымат жетпейт. Себеби дегенде азыр мынакей интернет баракчаларынан көп алат. Ошол жерде котормо боюнча аябай көп маалыматтар бар. Деги эле ушу окуп азыр ушу студенттердин окуусу үчүн көптөгөн базалар жакшы түзүлгөн. Маданий аралык байланыштар жана тилдин теориясы, практикасы кафедрасында базалык англис тили үйрөтүлгөнү менен ага кошумча экинчи чет тили катары немис жана кытай тилдери окутулат. Окутуучуларды кубандырганы азыр билимге умтулган жаштардын санарбыган. Азыркы жаштарыбыз билимге, илимге умтулуусу, билим алууга болгон булардын кызыкчылыктары жакшы. Анан ушул немец тили боюнча дагы студенттерибиз кызыгып жакшы окуп, мындай сырт жакка чейин деле чыгып келип атышат. Анан сырт жакка чыкканда көбүнчө эле жайында жайкы школа, мектеп деп барып иштеп кайра келген студенттерибиз бар. Андан сырткары башка бир проект долбоорлор менен барган студенттер дагы бар да. Кытай тилин бизден Кытай эл республикасынан келген Кытай мугалими окутат. Ошондой Кытайдан келген мугалим окуткан студенттердин бири Айсулуу Турсунова. Ал 2 жылдын ичинде Кытай тилин мыкты өздөштүрүп, кытайча билбегендерге котормочу болууга жарап калганы мындагы окутуунун сапатын айгинелеп бизди да кубандырды. Кытай тили абдан мага кызыктуу. Ошо кызыкканымдын себебинен уже окуганыма 2 жыл болду. Быйыл 2-чи курсмун. Кытай тилин бизге Джон үйрөтөт. Джон абдан кызыктуу өтөт. Сен кытайча сүйлөп калдың да азыр, суроо бере аласың, түшүндүрүп которуп атасың. Ошол баардыгы эле сендей киришеби, башка студенттер дагы же кызыккан адамдар ушундай тез үйрөнүп кетеби? Кызыккан, менимче кызыккан адамдар тез үйрөнүп кетишет. Кытай тили бирок абдан оор тил, чынын айтканда. Бирок биздин студенттер абдан кызыкканыбыздын себебинен абдан өздөштүрүп жатабыз ошо Кытай тилин. Бул жак болсо биздин Кытай тилинен берген агайыбыз Джон. 我的名字是 John， 我来自中国香港，我是阿拉巴耶瓦大学的汉语老师。 Мен Джон Кытай мамлекетинен Гонконг шаарынан келгем. Мен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетте Кытай тили мугалими болом. 这里的学生们，他们上汉语课的时候都非常的认真，而且他们都很喜欢上汉语课，也是非常的活跃还有努力的学生。 Бул жакта студенттер абдан активдүү жана Кытай тилин абдан жакшы өздөштүрүп жатышат. 正如刚才他们唱歌的表演，虽然只是学了4个月的汉语，但是他们却可以把整首歌都可以把它背了下来，而且都唱得很好。 Бул жактын студенттери 4 айда болсо өзүнүн ошо Кытай тилиндеги ырларды активдүү өздөштүрүп калышты. Жана Кытай тили абдан студенттерге жагып жатат. Чындап эле Кытай тили студенттерге жакканын өткөн жумада белгиленген бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата уюштурулган салтанатта жаштар ар түрдүү улуттардын тилинде ырдашып бийлешти. Анан албетте Кытай тили да четте калган жок.
Кытайдан келген Лю Чикең мырза өзүнүн эне тилин кыргызстандык жаштарга үйрөтүүдө жакындан жардам берип, көмөк көрсөткөн кесиптештерине ыраазычылыгы чоң. 还有我们语言系的主任Gusara Oskumbayena，他还有我们的老师们，他们都非常的好人，他们给了我很多的帮助，所以我想借这个的机会谢谢他们。 Жана ушундай эле учурдан пайдаланып, биз кафедранын башчысы Гүлсара Өскөнбаевнага терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Гүлсара Өскөнбаевна болсо абдан бул жакта мага жардам берип, абдан жакшы көмөктөшүп жатышат. Гүлсара Өзгөнбаевна өзү да азыр окутуп жаткан студенттери сыяктуу эле англис тилине кызыгуусу окуучу кезинде башталыптыр. Мектепти бүткөндөн кийин Ош мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетине номер 1 абитуриент болуп тапшырып, аны ийгиликтүү аяктап, англис тили мугалими жана тарбия иштери боюнча усулчу адистигине ээ болгон. Ошон үчүн эми ар бир мугалим эле, ар бир педагог эле, мисалы үчүн тарбия жакты кошпосо, мындай жаштарга тарбияны кошо үйрөтүп кетпесек, аларды айтып деп алдыга түртүп сүрөп турбасак дагы болбойт. Ошон үчүн тарбия жагын дагы көп эске алып турабыз. Мына көп тилдүүлүк боюнча сиздин пикириңиз кандай? Баягы жаштар көбүнчө эле абдан жакшы сүйлөшөт, чет тилдеринде, орус тилинде, англис тилинде мыкты билишет. Эне тилинде аксап калгандарын биз байкап жүрөбүз. Эне тилсиз эч жака бара албайбыз. Сырт жака деле мисалы үчүн ушу тил боюнча сырт жака деле көп чыктым. Анан бардык жерде биринчи эне тилге басым жасайт. Канча чет жака, чет тилдерге барба, ошо чет тилин биз үйрөнүп аткан менен ошол чет жакка чыкканда дагы ошо эне тил ошол жерде баалуу экенин билебиз дагы. Ошондон өзүбүздүн биздин өлкөбүздө дагы Кыргызстаныбызда дагы биринчи өзүбүздүн эне тилибизди өнүктүрүү деген мындай аябай чоң бизде деле мындай милдет турат. Биринчи эне тилди билиш керек. Азыр Кудайга шүгүр мындай тилге көп басым жасап калышты. Эне тилди үйрөнөм дегендер көп. Кыргыз тилин үйрөнөм деп курстарга барган студенттерибиз көп. Кыргызча сүйлөйм деп мындай аракет кылгандар аябай көп. Чет тилинде түш жоруган педагог эмгек жолун Өзгөн районундагы мектептен баштап, кийин жогорку окуу жайларында билим берүү министрлигинде иштеп, улам билимин жогорулатып отурду. Аспирантураны бүткөндөн кийин 2011-жылы тектеш эмес элдердеги эркелетүүчү сөздөрдүн котормо категориясы деген темада кандидаттык диссертациясын жактаган. Учурда далет албай докторлук ишинүсүндө эмгектенүүдө. Билимге чаңкап турганда илимий жолго филология илимдеринин доктору профессор Зина Караева үндөгөн. Көп насааттарын, көп тажрыйбаларын берип үйрөткөн ушул илимий жетекчим Зина Караевнага дагы ушул жерден пайдаланып чоң ыраазычылык билдирип, бизди көп алдыга сүрөгөнүн айта кетишим керек. Андан кийин ошол илимий ишимди жактагандан кийин эл аралык университетте кафедра башчы болуп ал жака жумушка которулдум. Ал жакта кафедра башчысы болуп лингвистика кафедрасында дагы эмгектендим, студенттер менен иштедим. Ал жерде студенттердин контингенти көп, мугалимдери көп, тажрыйбалуу мугалимдер менен ошо Зина Караевнанын мындай башчылыгынын алдында декан болчу эжеке. Ал жерде дагы көп иштеп, иш тажрыйбамды дагы өнүктүрдүм. Анан мага бир кызык ой келди. Ушул мугалимдик кесиптен башка дагы бир көрөнчү билим берүү тармагы кандай жүрөт, билим берүү системасы башка жерлерде мындай мугалимдик кесиптен башка дагы кандай болот деген бир ой келди дагы. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жака барып иштегим келип, конкурска тапшырып, конкурстан өтүп, ошо биздин билим берүү жана илим министрлигинде 4 жылдан ашык ал жакта дагы иштедим. Эми ал жактын системасы башка, жогорку окуу жай тармак такыр башка, экөөнүн айырмасы аябай эле чоң. Ал жак саясат, билим берүүдөгү бардык саясаттардын баары ошол жактан жүрөт. Өзүмдүн тажрыйбамды дагы ал жерден мындай байыттым деп ойлойм.
Эми мен баягы илим менен кеткен адам катары ал жака барганда илимий ишимди кичине кармаганга болбой калды. Анан биз мугалим болуп окуп, мугалим болуп мындай кесип алгандан кийин мугалимдик кесип анан дайыма эл менен, көпчүлүк менен, жаштар менен, студенттер менен күндө мындай баарлашып, көп адамдар менен жүрүү мага көбүрөөк жакын болду окшойт. Анан илимий ишимди дагы, докторлук ишимди дагы жазып, ал менен мындай дайыма отуруп иштеш керек. Гүлсайра Ибраимова кайсыл жерде иштебесин тандаган кесибине берилип кызмат кылды, тажрыйбасын арттырды. Улуу күчүнүн баарына бирдей тегиз мамилеси менен кадыр күттү. Анын билими терең, кесипкөй илимпоз экенин кесиптештери да сыймыктануу менен айтышат. Гүлсайра Өзкүнбаевна менен биз 21-жылдын сентябрь айынан бери иштешип келе жатабыз. Ушунча иштешкен убагында Гүлсайра Өзкүнбаевнанын өзү жакшы жактарын гана белгилегим келет, себеби жакшы жактарын эле көрүп келатам. Гүлсайра Өзкүнбаевна баягы кыргыздардын жакшы макал бар эмеспи? Улууга урмат, кичүүгө ызан дегендей кафедрасынын ичиндеги мүчөлөрүн улуусуна улуудай, кичүүсүнө кичүүдөй мамиле кылып, баарына түз, окшош мамиле жасап, өзүнүн авторитети абдан күчтүү кафедра башчысы болуп эсептелинет. Ошондой эле жакшы специалист, эң күчтүү специалисттер, биздин институттун эң күчтүү специалисттеринин бири. Кафедрада абдан көп иш чаралар болуп жатат. Ошонун бири мына бүгүнкү иш чара. Тилге байланыштуу, эл аралык маданий иш чараларга байланыштуу көп идеяларды, пландарын айтып, идеяларын өркүндөтүп, өстүрүп келе жатат. Ошондой эле адамгерчилик сапатын айта турган болсом, Гүлсайра Өзкүнбаевнанын адамгерчилигинин билими аябай жогору, адамдык сапаты да аябай бийик адам. Гүлсайра Өзкүнбаевна келгенден бери тең биздин кафедрада көптөгөн эже волонтерлорду алып келет. Гүлсайра Өзкүнбаевна мурун эл аралык университетте эмгектенип келгендиктен биз дагы ошо ал университетке барып методика боюнча семинарларга катышып турабыз, билимибизди жогорулатып. Ийне менен кудук казып жаткан илимпоз айым өсүп келе жаткан кесиптештерине да камкор мамиле жасап, жаштарды илимге шыктандырып, аларга окутуунун сапатын арттыруу үчүн колдонгон заманбап ыкмаларын үйрөтүп келүүдө. Мактоонун деле кереги жок го, жакшы адамдычы мындай таланттуу жана мотивацияны көп берген, анан көбүнчө ошо илим жака аябай басым кылат экен да. Анан өзүм аспирантурада ошо бүтүп аткан себептен мага аябай көп мотивация берет. Кыздар мындай кылгыла деп анан көп жерге мындай университет аралык эмелерде жана конференция, семинарларга алып барып атат. Мындай суроолор болуп калса, эртең кел, бирси күнү кел деп айтты. Биз келгенде эле мындай сабакты баштайбыз да, ким жок, ким бар деп. Гүлсайра Өзкүнбаевнадан үйрөнгөнүбүз бул биринчи эме бири-бириңерге күлгүлө, бири-бириңе комплимент айткыла депчи. Азыр мен да ошону колдонуп баштадым да. Эмнеге дегенде ар кандай мындай себеп менен студенттердин настроениялары кээ бирөөнүкү жакшы келет, кээ бирөөнүкү жаман келет. Ошентип койсом студенттердин мындай ошол сабактын кабыл алышы башкача болуп калат экен да. Бири-бирине комплимент айтып, бул деген бизге деген мындай комплимент айтуу, анан жакшы сөз сүйлөө деген эч ким үйрөткөн эмес да. Анан урушканды адам бат мындай үйрөтпөсө деле бат жаман сөздөр чыгат экен да. Жакшы сөздөр болсо оңой эме чыкпайт экен. Анан мындай Гүлсайра эженин бир эме пример айтып койсом, бүгүн сен аябай жашынакай кийинип алыптырсың, эмне үчүн сулуусуң, анан я тебя люблю десе, мындай студенттер башкача болуп кетет да. Анан апаңарга ошентип айттыңарбы, атаңарга айттыңарбы десе эле ошо студенттин 99% андайды билбейт экен да. Анан ошону үйрөтүп, азыр ошол нерсени колдонуп жатабыз. Биякта практикада мен дагы 1 ай жүрөм, 2 айга келгем. Ошо 1 айдын ичинде эле мага көп нерсени үйрөтүштү. Кантип сабак өтүштү, кантип иштешти, кантип документтер менен иштешти.
Гүлсара Өзгөнбаевдын өзү аябай илимдүү жана өз ишине так, башкаларга дагы өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, башкаларга дагы үйрөтүп, жардамын аябаган адамгерчиликтүү экен. Апамды абдан жакшы көрөм. Бизди абдан жакшы окуткан. Мен 2 жылдан бери Кипрда, Кытайда окуп келгем. Гүлсайра Өзгөнбаевна үйдө сүйүктүү жар, балдарын татыктуу тарбиялаган мээримдүү эне. Апамды өтө жакшы көрөм. Бизди жакшы окуткан. Апамдан үлгү алып, биз да элге кызмат кылабыз дейт. Кипрден окуудан келген уулу Залкар. Апамдан пример алып, буюрса биз деле Кыргызстанга көп жакшы иштерди келтиребиз. Апамдан абдан кубанам, ушул үчүн адамдарга илим берет, жакшы мамиле берет, көп нерсени үйрөтүп берет, кимге болсо жардам берет. Ишеналы Арабаев атындагы университет тил багытындагы адистерди даярдагандыктан, чет тилдер жана компьютердик лингвистика институтунун маданий аралык байланыштар жана тилдин теориясы, практикасы кафедрасы жасап жаткан заманбап аракеттердин негизги максаты тил үйрөтүүнү, маданий байланыштарды өркүндөтүү. Бул багытта Гүлсайра Ибраимова жетектеген кафедранын салымы да айтарлык.